Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күн жыйын баштасак. Комитетте кворум бар. Азыр 2 депутатыбыз келип атат, даберiniz бар. Күн тартибинде 4 маселе каралат экен. Биринчи кезекте күн тартибин бекитип алалы. Урматтуу депутаттар, күн тартиби боюнча кимде кандай сунуштар бар? Сунуштар барбы? Сунушуңуз барбы же? Экинчи вопрос боюнча аны карап коебузбу, тез эле. Анда, урматтуу депутаттар, күн тартиби боюнча добушка коем, добуш берсеңиздер. Макул, каршы жок, күн тартиби бекитилди. Күн тартибиндеги маселелер боюнча чакырылгандар тизмеси сиздерге таркатылып берилген. Урматтуу депутаттар, анда биринчи маселеге өтсөк. Биринчи маселе бул Кыргыз Республикасынын өкмөтү, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети болуп кайра түзүлгөндүгүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору. Демиргечи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, баяндамачы Кыргыз Республикасынын юстиция министринин орун басары Орозов. Бул жерде сизге канча убакыт жетиштүү болот? 1 минут. 1 минут. Саламатсыздарбы? Баштаңыз. Урматтуу Азизбек Атакызович, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын өкмөтү Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети болуп кайра түзүлгөндүгүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору Кыргыз Республикасынын конституциянын талаптарына ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан. 2021 жылдын 5 майындагы Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 8 беренесине ылайык министрлер кабинетине конституциядан келип чыккан зарыл чараларды көрүү, анын ичинде колдонуудагы мыйзамдарды конституцияга ылайык келтирүү тапшырылган. Аталгандын негизинде ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенттин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын инвентаризациялоо жөнүндө жарлыгынын алкагында жогоруда аталган мыйзам долбоору иштелип чыккандыгын билдиребиз. Сунушталып жаткан мыйзам долбоору менен эсептешүү көрсөткүчү жөнүндө, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө, телекөрсөтүү жана радио уктуруу жөнүндө, көзөмөлчүлүк кеңеши жөнүндө, манас эпосу жөнүндө, өнөр жайлык багыттагы жардыргыч материалдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында Кыргыз Республикасынын өкмөтү деген сөздөрдү Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети деген сөздөргө жана Кыргыз Республикасынын премьер-министри деген сөздөрдү министрлер кабинетинин төрагасы деген сөздөргө алмаштыруу аркылуу тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталат. Бул мыйзам долбоор кошумча бюджеттен акча каражат талап кылынбайт. Баяндалгандарды эске алуу менен мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Кыскача айтып кетсем, биякта Кыргыз Республикасынын өкмөтү деген сөзү Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети деген сөздөрүнө алмаштырып атабыз. Анан премьер-министр дегенди министрлер кабинетинин төрагасы деген сөздөргө алмаштырып атабыз. Рахмат. Анда суроо жоопко өтсөк, биринчи сөз Кунусбек Кошалиевичте. Рахмат. Урматтуу Азиз Атакызович, урматтуу депутаттар, чакырылгандыктар. Биринчиден Бактияр Сайпеденович, бул жерде биринчи окууда каралган жок. Бул жер комитетте айтылат. Бирасында көңүлдү буруп доклад кылсаңыз. Экинчиден, мына могул жерде 11-бирине 6-статьяны караңыз. Жардыргыч материалдар менен иштөө төмөнкү кызматкерлерге уруксат берилбейт деп атасыңар. Вообще жок бу, промбезопасность жок биякта. Келген жок балар. Сизге сурап жатам. Келген жок бу промбезопасностьтан. Мына статьяны жашта кылыш үчүн. Же сиз кыласыз муну жашта? Биз биякта мыйзамдын мазмундулук жагына киришкен жокпуз. Биз болсо биякта түспөсү жана редакциялоо жагын эле карап атабыз да. Мен айткан жокмун, сиз жанагы өкмөт деген сөздү министрлер кабинети деп алмаштырганга эч кандай претензия жок. Бул жерде кандай сөз эмес да бул. Мен сизге окуп берип атпаймынбы азырчы? Жардыргыч материалдар менен иштөө төмөнкү кызматкерлерге уруксат берилбейт деп атат. Биринчиси, 20 жаш куракка толо элек, тийиштүү квалификациясы жок жана Кыргыз Республикасынын
Бул өзүлөрү заштыгылган жокпу муну? Кудайбек Кашылыч, Абасманыз барбы жокпу? биздин мыйзам долбоордо мындай беренелер киргизилген жок биякта. Ошол мына 6 статьянын 5 пунктта жазылат. Коомдук тартипке жана коомдук коопсуздукка кол салуучу администрациялык укук бузууларды 1 жылдан ичинде кайталап жасаган. Булар кимдер? Кызматкерлериби же руководителиби же жумушчусу? Кимиси мунусу? Ошону тактап бербейсиңерби? Өзгөртүп киргизип атасыңар ушинтипчи. Мына 5 пунктта алып коюсуңар. Администрациялык укук дегенди алып чыгып атасыңар. Кайсы, значит, 2 жолу мас болуп чыгып калса деле алып кое бересиңер, булар уруксат бербей коесуңарбы? Же 1-2 жолу сөгүнүп койсо дагы уруксат бербей коесуңарбы? Эмне бул абасына айтпайсыңар мунучу? Алып аткандан мурда. Биякта кеп ошол кызматкерлер боюнча болуп атат. К работам к взрывчатым материалам не допускает работники дейт. Биз биякта жанагы административный деген сөздү эле алып атабыз. Анткени мурда бул жоопкерчилик кодекс об административной ответственностинде көрсөтүлгөн болчу. Азыр бүгүнкү күндө ал кодекс жокко чыгарылып, кодекс о правонарушениях деген күчүнө кирген. Ошол 275 беренесинде ошол жоопкерчилик көрсөтүлгөн да. Ар кандай кылмыш ишти. Сен өзгөртүүңөрдө бул жок болот атпайбы? Административный правонарушение деген жок болот атпайбы биякта? Канекей? Жок, биз биякта административный деген сөздү алып атабыз, ам правонарушение деген калып атат. Ошол правонарушенияга кирген дедин баары ошол кодекс о правонарушениях көрсөтүлгөн. Ошол кодекс менен каралат деп тактоо иретинде киргизип атабыз да. Ошол кодекстерге ылайык келтирип. Жок, силер могу деген мага письменно ответ бергилечи могу, макулбу? Жарайт. Письменно ответ берди. Анан кийин дагы бир маселе. Дагы бир маселе эске айтам. Мына бул жердеги 18-беренеде 2 пунктунда өкмөт дегенге дагы калып калыптыр. Караңыз. Телерадио каналдарды жайгаштырууга уруксат берүү деген статьяда 2 пунктунда калып калыптыр. Аналогдук берүүдө жана берүүнүн санариптик пакетиндеги тартипте жүргүзүлөт. Телерадио каналдарды жайгаштырууга уруксат берүү өкмөт аныктаган деп кайра бул жагында дагы өзгөртүүңөрдө өкмөт деп жүрөт дагычы. Көрдүңөр да? Турабы ушундай болуп кетеди? Ооба, көрдүк. Буну биз иштеп чыгууга даярбыз. Кошумчалап. Кийинкиге окууга, биринчи окууга келгенде алып келесиңер да муну өзгөртүп, а? Сиздин өзүңүздүн жоопкерчилигиңиз, а? Же кат түрүндө берейинби? Өзгөрткүлө деп. Биз карап көрөбүз бул маселени. Аны сиз менен биргеликте. Жок, карап көрбөйсүңөр, муну өзгөртүшүңөр керек силерчи. Карап көрөбүз дейт кайра. Өкмөт деген сөздү силер кабинет министр комитети өзгөртүшүңөр керек да. Биз ошол сунушталып аткан 3-4 мыйзамдарда көрсөтүлгөн акыркы беренелерде мурдакы мыйзам кабыл аткан убагындагы Бактияр Сайпинович, мен сизге силердин өзүңөрдүн грамматически ошибкаңарды айтып атам мен. Причем тут разъяснение бердичи. Ошол мурунку статьясында өкмөт болчу, дагы эле өкмөт болуп келип атат деп көргөзүп атам мен силерге чаны. Мен чөт түшүнгөн жокмун, сиз кайра мага түшүндүрүп атасыздар муну кайрачы. Мен түшүндүрүүнүн да кереги жок. Все, муну өзгөртүп коебуз, оңдоп коебуз деген ордуна кайра отуруп кайра бир нерсени айтып атасыздар дагычы. Түшүндүңүзбү, түшүнгөн жоксузбу? Түшүндүбүз. Хорошо. Ооба, түшүндүк. Түшүндүп айтпайсызбы? Рахмат. Анадан кимде? Алишер Абибуллаевич. Сөз сизде. Рахмат, Азиз Атакозович, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, чакырылгандар. Бактияр Сайпидинович, бул жерде көпчүлүгү эле редакциялык маанидеги өзгөрүүлөр экен. Атак мыйзам долбоору ага чейинки мыйзамдардан көп деле, мисалы, сиз мындай жалпак сөз менен эле айтсаңыз, 1-2 сөз менен эле. Канча пайызга өзгөрүү бар? Ошол 5-6 мыйзамдагы ошол өкмөт деген калып калган сөздөрдү эле алмаштырып атабыз. Бияка 50%га чейин жетпейт. Жана жаңы редакцияда иштеп чыккангачы. Ошон үчүн биякта ар бир мыйзам долбоордун бир 2-3 эле беренелеринде
көрсөтүлгөн сөздөрдү алмаштырып атабыз. Жок, ошондо Бактияр Сайпетинович, өкмөт деген сөздөрдү кабинет министр дагы ошо бир-эки редакциялык маанидеги гана сөздөрдү гана өзгөртүп, мааниси эч кандай өзгөргөн жок да. Мааниси өзгөргөн Эски жок. боюнча эле калды да. Эски боюнча эле калды. Ондо Азиз Атакозович, урматтуу депутаттар, буну эми көп эле талкуу кылып отурбай, концепциясын кабыл алып берсек, анан дагы кайсы бир кемчиликтер боло турган болсо, экинчи окууда карап, дагы кошумчалар болсо беребиз. Андан көрө эртерээк колдоп берели. Рахмат. Рахмат. Дагы кимде суроолор барбы? Суроо жокпу? Анда урматтуу депутаттар, суроо жок болсо, комитеттин корутундусун окуп койсом. Кыргыз Республикасынын өкмөтү Кыргыз Республикасынын министрлик кабинети болуп кайра түзүлгөндүгүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларын өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун концепциясы жактырылсын. Бул корутундунун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык саясат боюнча комитетине жөнөтүлсүн. Корутундунун долбоорун добушка коем. Урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Макул, каршы жок. Бир добуштан өттү. Аталган маселе боюнча чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Анда урматтуу депутат, анда экинчи маселеге карап өтсөк, экинчи маселе бул Кыргыз Республикасынын энергияны үнөмдөө чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6-чы чакырылышынын депутаты Байпакбаев, баяндамачы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетинин төрагасы Турсунбаев. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору боюнча кыскача маалымат берип кетсем, мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6-чы чакырылышынын депутаты Байпакбаев тарабынан демилгененип, Жогорку Кеңеш 2021 жылдын 22 декабрындагы номер 5028 токтому менен биринчи окууда кабыл алынган. Мыйзам долбооруна карата министрлик кабинети тарабынан сын пикирлер жана сунуштар келип түшкөн. Ушуга байланыштуу аталган мыйзам долбоорун четке кагуу сунушталууда. Энергетика министрлиги бул мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду жеткире иштеп чыгып, министрлик кабинети аркылуу кайрадан киргизиңиздер. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоору боюнча энергетика министринин орун басары жыйында катышып отурат. Суроолор болсо берсеңиздер болот. Толубаев Талабек Мусаевич бул жерде. Суроолор барбы, урматтуу депутаттар? Эми четке кагып атабыз. Мен ойлойм, суроо деле болбойт болуш керек деп да. Анда урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусун окуп койсом, Кыргыз Республикасынын энергияны үнөмдөө чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына энергияны үнөмдөө жөнүндө имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору четке кагылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине комитеттин корутундусун колдоо сунушталсын. Ушул мыйзам долбоору боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйынында Кыргыз Республикасынын энергетика министринин орун басары Султанбеков чакырылсын. Корутундунун долбоорун добуш коем. Урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Макул, каршы жок. Чечим кабыл алынды. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, анда 3-чү маселе кароого өтсөк, 3-чү маселе бул Кыргыз Республикасынын 2023 жылга республикалык бюджети жана 2024-25 жылдарга божомол жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору. Демилгечи Кыргыз Республикасынын министрлик кабинети, баяндамачы Кыргыз Республикасынын финансы министри Бакетаев. Бакетаев бүгүнкү күндө иш сапары менен президент менен жүрөбү? 3 замы келиптир, урматтуу депутаттар. Кандай дейсиздер? Уга берсек болобу? Эми азыр бизде дагы депутат парламенттик угуу болот, палатада каралат, суроолор болсо берсек болот. Эгер карай беребиз десек, карай берелик. Кандай чечим чыгарасыздар, аны сиздердин колуңузда. Алишер Абилаевич. Азиз Атакозович, эми чындыгында мындай жүйөлүү себептер боло турган болсо, убакытты кетирбей карай беребиз. Эми 3 министрдин орун басарлары отурган болсо, анан бул президенттин өкүлү дагы катуу суранып калды. Министр Мырза Бакетаев катуу суранган экен. Убакытты кетирбей карай берели анда. Рахмат, анда ошондой карай берсек, 3 зам отурат экен залда. Кандай суроолор болсо, берип, урматтуу депутаттар, баштай берсек.
Анда маалымат берүү боюнча Жибек Курманбековна да? Сизби маалымат берүү боюнча? Сиз жүрүсүз. Рахмат, Азизбек. Канча убакыт сизге жетиштүү болот? 1-7 мүнөттөй. 7 мүнөт. Андан ашык эмес азыр. Баштай берсеңиз болот анда. Рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу Азизбек Атакозович. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын 2023 жылга республикалык бюджети жана 2024-25 жылдарга пландык мезгил жөнүндө мыйзам долбоорунун сиздердин карооңуздарга алып келип атабыз. Бул жерде биринчиден мамлекеттик башкаруу секторунун бюджеттик ресурстарына же консолидацияланган бюджетке токтоло кетейин. Ресурстар 23 жылга 503 миллиард 400 миллион сом деңгээлинде болжолдонууда. Бул жерде негизги үлүштү салыктык же салыктык эмес кирешелер ээлейт. Барлык ресурстардын 66% түшөт. Мындан тышкары социалдык фонддун же мамлекеттик медициналык милдеттүү камсыздандыруу фондусунун кирешелери бул жерде айта кетүүчү нерсе бюджеттен трансферттерди эске албаганда 56 миллиард 400 миллион сомду ээлейт. Анын ичинде соцфонддун кирешеси 54 миллиард 900 миллион сомду түшөт. Соцфонддун жеке кирешелеринин негизги үлүшүн камсыздандыруу төгүмдөрү ээлейт. Камсыздандыруу төгүмдөрү салык кызматы аркылуу кызматы администратору болуп саналат. Мындан тышкары активдер жана милдеттенмелер 23 жылы 92 миллиард 400 миллион сомду түшөт. Учурдагы жылга салыштырмалуу өсүш 38 миллиард 100 миллион сомду түшүп жатат. 2023 жылга республикалык бюджеттин параметрлерине токтоло кетейин. 23 жылга республикалык бюджеттин кирешесин 322 миллиард 800 миллион сомду же ички дүң продукцияга карата 34,8% түзүүнү болжолдоп жатабыз. Чыгашалар 344 миллиард сом же болбосо ички дүң продукцияга карата 37,1% түсүүгө алып келүүдө. 23 жылы республикалык бюджеттин тартыштыгы 21 миллиард 300 миллион сомду же ички дүң продукцияга карата 2,3% түшөт деп пландалууда. Бул тартыштык толугу менен камтуу булактарына ээ. 2023 жылга республикалык бюджеттин кирешелерине токтоло кетейин. 23 жылга республикалык бюджеттин кирешеси жогоруда айтканда 322 миллиард 800 деп атабыз. Салыктык кирешелер мунун ичинен 263 миллиард 700 миллион сомду түшөт же 30 миллиард 600 миллион сомго 22 жылдын бекитилген көрсөтүчтөрүнөн көбүрөөк болот. Салык кызматынын салыктык кирешелери 169 миллиард 100 миллион сомду же ички дүң продукцияга карата 18,2% 23 жылы түшөт. Бул параметрлерге жетишүү максатында быйылкы жылы жүргүзүлгөн фискалдаштыруу, санариптештирүү, ошондой эле салыктык башкарууну жакшыртуу боюнча иштерди улантуу менен жетишебиз деп пландап жатабыз. Бажы кызматынын салыктык кирешелери 23 жылга 94 миллиард 600 миллион сом деңгээлинде болжолдонууда. Жалпысынан 23 жылга республикалык бюджеттин кирешеси 40 миллиард 700 миллион сомго өсүүдө. 23 жылга республикалык бюджеттин чыгаша бөлүгүнө токтоло кетейин. 23 жылга чыгашалар 344 миллиард сомду түзүүнү пландап жатабыз. Бул 22 жылдын бекитилген бюджетине салыштырмалуу өсүш 52 миллиард 800 миллиард сомду түзүүдө. Учурдагы чыгымдар 48 миллиард 100 миллиард сомду түшөт. 23 жылдын бюджетинде негизги өсүш учурдагы чыгымдардын анын ичинде быйылкы жылы биз жүргүзгөн эмгек акыны фондусун көбөйтүү, пенсиялардын жана жөлөк пулдардын өсүшүнө байланыштуу. Ал эми 23 жылга капиталдык чыгымдар 49 миллиард 400 миллион сомду түшүүдө же болбосо 4 миллиард 600 миллион сомго 22 жылдын көрсөткүчтөрүнөн көп болууну пландап жатабыз. 23 жылга жана айтып кеттим, республикалык бюджеттин тартыштыгы 21,3 миллиард сомду түшөт деп. Ушул чыгымдардын ичинен эң негизги социалдык маанилүү чыгымдар жөнүндө маалыматка токтоло кетейин. Баарыңыздарга белгилүү болгондой 1 апрелден баштап социалдык тармактын кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулаган. 1 августтан баштап бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлери, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар, мамлекеттик кызматчыларга кирбеген кызматкерлердин үстү жылдын керектөөсү бул 30 миллиард сомду ашыкты түшөт. Ошондой эле 1 июндан баштап айрым социалдык жөлөк пулдардын өлчөмү жогоротулду. Ал эми 1 октябрдан баштап пенсиялар жогоруларды. Бул бардык жогоруда айтылган чыгымдар республикалык бюджеттен болжол менен 39 миллиард сомду талап кылат. Бекитилген республикалык бюджетте атайын эсептерди, каражаттарды эске албастан эмгек акы төлөө фондунун 60
1 миллиард 400 миллион сом каралган болсо, анда 23 жылга республикалык бюджеттин долбоорунда 111 миллиард 900 миллион сом каралууда. Өсүш 50 миллиард 500 миллион сомду түзөт. Социалдык фонддор трансферттер 23 жылга 41 миллиард 300 миллион сом каралууда. Бул 22 жылга караганда 14 миллиард 700 миллион сомго көбүрөөк каралууда. Ал эми мамлекеттик милдеттүү камсыздоо фондусунун бериле турган трансферттер 21 миллиард 9 миллион сом каралууда. Бул 22 жылга караганда 6 миллиард 300 миллион сомго өсүү дегенди алып келүүдө. Ошол менен эле бирге социалдык жөлөк пулдардын чыгымдары 17 миллиард 500 миллион сомго пландалууда. Бул 22 жылга салыштырмалуу 3 миллиард 700 миллиард сомду өсүү менен алып келүүдөбүз. Жогоруда айтылган социалдык маанилүү чыгымдардын жалпысынан социалдык секторго 162 миллиард 800 миллион сом пландалууда. Урматтуу депутаттар, 23 жылга энерго секторуга 10 миллиард 800 миллиард сомго капиталдаштыруу пландалууда. Мында 24 жылга 55 миллиард 800 миллион сомго, ал эми 25 жылы 57 миллиард 100 миллиард сомго капиталдаштыруу пландалууда. Бул өлкөнүн энергетикалык системасын жакшыртууга мүмкүндүк берет. Ошондой эле эки мамлекеттик банктын уставдык капиталдарын 3 миллиардка капиталдаштыруу пландалууда. Ар бир банкка 1,5 миллиард сомдон көбөйтүү пландалууда. 23 жылга Камбар ата кейсинин курулушун улантууну пландап жатабыз. Бюджеттен 816 миллион 700 миң сом бөлүнүүнү карап жатабыз. Баткен облусунун статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашыруу максатында эмки жылдын бюджетине дагы 500 миллион сом каражат пландалууда. Ал эми ипотекалык кредиттөөнүн улантуунун алкагында мамлекеттик ипотекалык компанияга 1 миллиард сом бөлүү каралууда. Андан сырткары туристтик тармактуу өнүктүрүү боюнча 1 миллиард сом кароо боюнча каралууда. Капиталдык салымдарга жылдын башына 3 миллиард сомду берип боюнча пландар түзүлүп жатабыз. 22 жылдын 31 июлуна карата алынган абал боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик карызы, бул жерде тышкы жана ички карызынын өлчөмү 5 миллиард 213 миллион акш доллары болуп атат. Бул 433 миллиард 589 миллион сом же ички дүң продукцияга алганда 60% түзөт деген эсилет. Мунун 80% тышкы карыз, ал эми 20% ички карыз болуп эсептелинет. Ушул карыздарды мамлекеттик тышкы карыз 250дөн ашык кредиттен турат. Алардын көпчүлүгү 98% жеңилдетилген шарттарда алынып келинген. Пайыздык чени 0,1%дан 2%га чейинки. Ал эми алардын төлөө мөөнөтү 40 жылга чейин берилет. Мамлекеттик карызды төлөөгө 23 жылы 48 миллиард 600 миллион сом, ал эми 24 жылга 64 миллиард 700, 25 жылга 75 миллиард 100 миллион сом багытталууда. Мамлекеттик карызды төлөө жылдан жылга өсүп жатат жана ошого байланыштуу биз аны төлөөгө олуттуу ресурстарды жылдан жылга карашыбыз, бөлүшүбүз керектигин белгилей кетейин. Ушуну менен кыскача баяндам бүттү. Суроолор болсо жооп берүүгө даярбыз. Рахмат чоң. Анда биринчи суроолор болсо биринчи сөз Кунузбек Кошалиевич сизде. Рахмат. Жебек Кенмекұлы. Баткен боюнча биринчи суроо сизге. Жанагы Акылбек Үсенбекович айткан 3 миллиарддын канчасын бөлдүңөр? Бүгүнкү күндө жана курулушка миллиард бөлүп бердик. Андан сырткары азыр толуктап койсунчу мен. Ачып берип атабыз ошол каржыны бүгүнкү күндүн. Межбет комиссиянын берген заявкасына ылайык бүгүнкү күнгө 1 миллиард 600. Кимсиз аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Сиз өзүңүздү тааныштырып. Финансы министрлигине бөлүм башчы Кудайбердиев Алтынбек. Бүгүнкү күнгө Межбет комиссиянын берген чечими менен бирге госзаказчылардын заявкасынын негизинде 1 миллиард 600 бөлүнүп берилди. Эме мындай тартыкчы жокпу ал жакта? Жок. Акчабыз бар. Бүгүнкү күндө освоить этип бүтүшө элек берген акчабызды. Освоить этип бүтсө дагы беребиз. Экинчи маселе. Энергия сектору боюнча конкретно айттыңызчы, азыр кийинки жылга айттыңыз 700 миллион дедиңизби? Жок, кийинки жылга 10 миллиард 800 капиталдаштырууга карап атабыз да. 24 жылы 55. Быйылкы жылдын аягына чейинчи? Быйылкы жылга биз общий айтып кетейин. Азыркы күндө
Быйылкы жылга ошо энергия секторуна 15 миллиард 612 Жок, мага эмени камбарата бир боюнча айттыңыз. Энергия сектору жалпысын айтпаңыз. 117 500. 117 500 эмне? Миллиард Азыр мен толуктап коет. Улсат берсеңиз, Дүйшеев Мирбек, башкармалыктын жетекчиси, толуктап койсом, Камбарата ГЭС 1ге жанагы жол салуу реконструкция оңдоп түзөө боюнча 1 миллиард 500дөн ашык акча каралган, ал 3 жылга бөлүнгөн. Азыркы күндө быйылкы жылга 117 миллион 500 каралган. Азыркы күндө 60 миллионун бөлүп бердик. Ошону освоить этип атышат. Кийинки жыл канча дедиңер? Кийинки жылы жаңылбасам где-то 800 миллиондон ашыгыраак. 116 миллион карап атабыз 500. Аз эмеспи? Жо, бул заявканын негизинде 3 жылдын ичинде освоить этебиз деген энергетиктер. Ошол Станция барбы же холдинг? Жооп берип коелучу. Энергохолдинг Байгазиев быйылкы жылга 117 миллион каралган. Бул көбүнчө гидропроекттин жумуштарына кетип атат, проектный изыскательский жумуштар. Аркы жылга 812 миллион. То есть по мере бул акчанын баарын бир алып алганда аны освоить эте албайбыз. Аркы жылга ошол план график. 60 миллиондун канчасын алдыңар? Быйыл 60 миллион алынган. Алдыңарбы? Пока, ооба. Алдыңарбы? Аз жакын арада да алынат, калганы 117 миллиондон. Быйылкы жылга да? Ооба, 57 миллион алынат азыр. Так, дагы суроо. Туризм боюнча биз былтыр 1 миллиард акча бөлүп бергенбиз да, тоорабы? Билесиңер да аны. Быйыл бөлүп бердик. Быйыл миллиард, эмки жылга да миллиард деп атабыз. Силер быйылкынын отчетун алдыңарбы? Же силер албайсыңарбы? Силерге подотчет эмеспи? Бул жерде Министерство экономики акционер болуп эсептелинет, Министерство экономика берет. Бирок азыр баягы общий отчетту жылдын аягы менен берет да. Значит, быйылкы камбарата бир боюнча 1 миллиард 600 миллион бөлүнгөн. 500 миллион же 600 миллион беле? Жок, бул общий 3 жылдын бөлүнгөнү да. 117 миллион 500 каралган быйылга, анын 60 миллиону берилди да. Заявка бергенине жараша берип атабыз да. Минтранстын канча акчасын бергенсиңер быйыл? Минтранска канча акча бөлүп бердиңер? Булар быйылкылар баарын бердиңерби же калдыбы дагы? Потому что Минтранс боюнча мен айтайын деп атканым, Минтранстын депозиттик карыздары абдан көп экен да. Мага уже 4-5 организация кайрылып атат уже. Ошол боюнча маалымат берип коюңузчу. Если жаныңызда жок болсо, анда письменно бериңиз магачы. Жол тармагы боюнча биринчи бюджетте 2 миллиард 600 каралган. Жыл ичинде 945 миллион жана 20 миң тонна битум сатып алынган кошумча акча каражатын карап бердик. Ошондо текущий бюджеттен 3,4 миллиард сом болуп бүттү. Бүгүнкү күндө акча каражаттын баарын берип бүттүк. Азыркы күндө кышкы жана орусча айтканда зимнее содержание дорог деп коебуз. Ошого 180 миллион сому калды. Ноябрь-декабрь айында беребиз аны. 180 миллион да? Да. Это содержаниеге. Сырткары Кунуспук Кашалыжы капиталдык салымдар аркылуу 4 миллиард 450 миллион сом каралган, анын 4 миллиард 160 берилдик бүгүн финансирование. Сиз Кермек письменно берип коюңузчу да? Мына бүгүн эртеңин ичинде берип коюңузчу мен, потому что азыр жана депозиттик карызда 4 жылдан бери бербегендер бар экен. 4 жылдан бери бериле экен. Элдер уже НДС налогун төлөй албай, уже кредит алып атышыптыр. Буларга акчанын баары бөлүнүп атат, а булар кудай жебайт, бир кудай билип атат да мунучу. Мындай маселе тоже бар, анткени быйыл көбүнчө каралган акчаларды жаңы эмелерге бөлүнүп кетти. Мурунку кредиторкалар боюнча биз жылдын башында бир механизм киргизгенбиз, анан ага бардык подрядчиктер согласие беришкен жок. Бергендер ошол банктан аркылуу, банк аркылуу боюнча облигация чыгарып ошолор менен кетүү боюнча да, обязательство, казначейский обязательство чыгаруу боюнча. Силерде механизм барбы? Целевой кылып берген механизм барбы? Ошол мисалы үчүн акчаны берип атасыңар, мына депозит кредитти жапканга деп целевой бере аласыңарбы акчаны? Целевой кылып ошол жана казначейский обязательство деп чыгарганбыз да, анан ага бардык подрядчиктер өзлөрүнүн макулдугун берген жок да, ким берсе ошолор боюнча жумуш алып барылды. Бербегендер боюнча баягы целевой биз жол тармагына бир эле сумма кылып беребиз да. Именно целевой ошол болчу да. Ошон үчүн мына жол министрлер, жол транспорт министрлери алмашкан сайын бири-бирине жоопкерчилиги жок болуп, анан депозиттик карыз үчүн калып кетип атат да, калып атат. Анан эми жумуштан Өзбек кошумча алып койсом болобу?
Быйыл өзүңүздөргө билгендей тиги жол дорожный фонд боюнча мыйзам кабыл алынды да. Азыркы күндө биз транспорт министрлигине акчаны беребиз. Транспорт министрлиги баягы подрядчик катары мамлекеттик ишкана Кыргыз автожолдору деп курулушту түзгөн. Ошо Кыргыз автожолдоруна берет акчаны. Бүт акчанын баардыгы ошо Кыргыз автожолдору аркылуу азыр освоение болуп атат. Ким менен освоение болсо дагы, значит, булар эмне азыр жаңы КП түздүк деп анда башка мурдагы депозит кардан карабай атабанда. Так получается, по-вашему? Депозитти карап атышат. 21-22 жылдары олуттуу акчалар ошо кредиттик карызы төлөгөнгө да кетти. Биз толук маалыматты ошо кат түрүндө беребиз сизге анда. Причем тут кредиттик карыз, мен түшүнгөн жокмун. Булар деген товарын беришкен буларга. Анан эми депозиттик карыз деген ал кредитордук карыз. Ошо биз например, если мамлекет карыз болсо, ага жумуш жасап берсе, кредитордук карыз болот да. Мен отдельно сүйлөшөт. Кат түрүндө берели. Рахмат, анда кийинки сөз Алишер Абдуллаевич сизде. Рахмат, Азат Акозович. Жибек Коромбек мында. Бүгүнкү күндө биздин сырткы карыз канча? Мен жана айтып кеттим, 22 жылдын 31-июлуна алганда тышкы карызыбыз 4 миллиард 212 миллион акш доллары, ал эми ички карыз 1 миллиард миллион акш доллары. Жалпылап караганда жалпы болгондо ошондо 5 миллиард 213 миллион акш доллары, бул 433 миллиард 589 миллион сом. Ошондо быйылкы жылкыга мына 2021 сырткы карызды канча төлөдүк? 22 канча, 23 канча? Ушуларды айтып коңузчу. Азыр. Жыйырма биринчи жылы 29 миллиард 532, 22 жылга 39 528 каралган. Бүгүнкү 9 айдын эсеби менен 24 миллиард 600 төлөп бергенбиз. Быйылкы жылкыга канча пландаштыңыз? 39 5. Быйылкы жылкыга дагы? Жок, учуржонну ошо биз жана жылды мыйзам кылып бекитип атканда 39 миллиард 500 миллионду ошол карызды төлөөгө беребиз деп пландаштырганбыз. Бүгүнкү күндө 24 миллиард 600 биз төлөп бердик. Кийинки жылкыга 60 миллиард? 68 азыр. $48 миллиард 600 деп атабыз. Рахмат. 23-кө капиталдык салымдар беренеси боюнча чыгашалар канча коюп атасыздар? Биз азыр алып келген пландар боюнча 3 миллиард төлөп атабыз. Былтыр деле ошондой 3 миллиард бекиткенбиз, бирок жыл ичинде быйылкы жыл жана көрсөтүп атпай 16 миллиард 100-кө чейин көбөйттүк. Ошондой эле жыл ичинде болуп калса көбөйтөбүз деп атабыз. Андан сырткары жана казначейлик облигацияны чыгаруу механизмин жолдоп атабыз да, ошо менен баягы мурункудан бери бүтпөй аткан объектилерди бүтүрүү боюнча карап атабыз. Учурда сиз айтып атасыз 3 миллиард көргөзүп 16 миллиардка чейин жеткиздик деп. Ошого салыштырмалуу 23-жылкыга биротоло эле 15 же 20 миллиард койсоңор болбойтпу? Биз баягы ресурсубузду биринчи очередте бөлүп келгенде именно защищенный статьяларга коебуз да. Эмгек акы, коммунальный услугу, социальный отчисленияларга, жөлөк пулдарды берилерге, пенсиялерге, андан кийин экономика жагына да коюшубуз керек. Анткени кийинки жылдары биз баягы налоговый алып келиш керек да. Ошонун негизинен пока биз эми пландаган боюнча 3 миллиард деп атабыз да.
ресурсубуз ошого эле чак келип атат да. Быйылкы жылы калган 13 миллиардты кайсыл булактан толуктап атасыздар? Бизде жана неналоговый поступление деп бар, баягы налогтон сырткары ошолордон көбүрөөк түштү да. Бизде кээде бир жолу түшүп калчу платеждор бар да, ошолор келип түшкөндө эле биз ошол капиталдык салымдарды көбөйтүп бердик да. Алар ошондо жана салыктык эмес кирешелер да? Салыктык эмес кирешелер. Салыктык эмес кирешелер кайсылар ошолорунда бир экөөнү атап берсеңиз? Мисалы, доходы, обращенные в пользу государства, жанагы правоохранительный органдардын иштемердүүлүгүнүн аркасында түшкөн акчалар, алар ошолордун келип түшкөн акчалар. Жанагы коррупционерлердин акчалары да ошого киреби? Ооба, да, ошолордо. Ал эми ошол сумма канча болду быйылкы жылкыга? Менде болгон акыркы маалымат боюнча 1,9 миллиард келип түшкөн, эмне акчалай да. Ал жерде багы акчалай эмес да өндүрүүлөр бар да. Акчалай келип эмне казна аркылуу өткөнү 1,9 миллиард деп атабыз. Сиз 1,9 миллиард деп атасыз, биз соцсеттерден угуп атабыз. Жалпы могул 1,5 жыл аралыгында 10 миллиардка жакын деп. Кайсынысы туура ошо? Акчалай эле келип түшкөнү да, мындан сырткары дагы баягы өндүрүүлөр бар да, завод аркылуу да мүлк алып алды, ошолордун баарысын эсептегенде да баалоо мененчи. Сиз ошону тагыраак берип койсоңуз, сиз аз сумманы айтып атасыз да? Бул жердечи? Казна аркылуу өткөн сумманы айтып атам да. Тактап туруп эме кылып берели? Казнадан башка дагы булактар аркылуу өткөндөр барбы? Жок, эми бюджеткө ошол казна аркылуу келип түшкөн акчалайын эле айтып атам да азырынчачы. Рахмат. Анда кийинки жылкыга дагы ошондой пландар барбы? Андан башка дагы? Салыктык эмес. Эми бир эле коррупционерлерди күтпөйбүз да биз. Бизде жана именно бюджетный кодекскө өзгөртүү киргизгенбиз да, жана иные средства деп. Мурун жана средства спецсчеттогулар только баягы услуга, если мамлекеттик эмелерде услугаларды кызмат өткөрсө ошолордук болчу. Азыр баягы мурунку сборлор келчү эле ошолор өндүрүүсү, например, министерстволордо жакшы болот деп ошондой механизм киргизгенбиз да. Азыр ошол жакшы иштегесе, эмки жылы ошол неналоговый поступлениялар көбүрөөк болот деп атабыз да. Рахмат. Дагы бир маселе, кийинки жылкыга бажы тармагынан канча пландаштырып атасыздар? 94 миллиард 600 деп пландаштырып атабыз, ошончо келип түшөт деп. Быйыл канча эле? 98 миллиард болчу. Андан кичине көбүрөөк, ошол сумма бирок бизде азыр тобокелчиликтер бар да, аткарбасы боюнча. Тобокелчиликтер бар эмес эле, ачык эле айтып атпайсыңарбы уже? Мына 9 айдан кийин уже 24 миллиард толтура албайбыз деп элечи? Ошол тобокелчилик деген эме ошо да, риски ошо аткарылбайт деген мааниде. Уже аткарылбайт деп эле айткылады анда. Эгерде тобокелчиликтер боло турган болсо, анда эмне себептен кайра эле 98 миллиард коюп атасыңар кийинки жылкыга? 94 миллиард 600 коюп атабыз. Бул баягы азыр мен толуктап койсунчу. Мен толуктап койчумун, башкармалыктын башчысы Кочкоров Алмазбек Тойчубаевич. Бажы кызматына болсо, мына 9 айдын жыйынтыгы менен былтыркы 9 айга салыштырмалуу 162,3% өсүү темпи менен, же болбосо 20,3 миллиардка көп чогулду да 9 айда. Бирок бул жерде биз айтып коюш керек, жанагы башында, жылдын башында план коютканда биз 210% менен темп ростаны бергенбизди. Тилекке каршы мына жанагы бизде тышкы көрүнүштөр, жана Украина, башка жана Россияга санкциялар негизде пландалган сумма түшпөй жатат, ошого узайтканга туура келип атат. Эмки жылы биз ошо жанагы быйылкы күтүлгөн акча түшүмдөн, бажыдан 128% темп роста менен коюп атабыз, же болбосо кайра эле ошо 20 миллиард өсүү менен коюп атабыз. Бул жерде бизде 20 миллиард, мына 9 айда 20 миллиард бүгүнкү күндө түшүрүп атат, эмки жылга дагы ошо быйылкы күтүлгөндөн 20 миллиард өсүү темп менен коюп атабыз да, 20 миллиард сомго. Бул жерде жана баанын өсүүлөрүн дагы караш керек. Анан эң негизгиси биз жанагы бажы кызматында администрирлөрүнү жакшыртуу боюнча, анан жанагы эң бизде Кытай менен жанагы зеркальный статистика деп коет, ошону
бир аз ылдыйткан. Бизде зеркальный статистиканын айырмачылыгы 3,5-4 эсеге чейин жетип келип атат. Биз ошону ылдыйлатып 1,4 эсеге чейин түшүргөнгө деп өзүбүз алдыбызда ошондой максат коюп атабыз да. Иш чараларды көрүп атабыз ошол чара. Рахмат. Мол туристик тармакты чыңалтуу боюнча 1 миллиард коюп атыпсыздар. 22-жылга канча эле? Миллиард. Ага деле Миллиард. Ошол жакшы бир жемишин бердиби? Алар азыр жумуш алып барып атат, анан жылдын аягы менен отчет берилет да. Быйыл айыл чарбасын өнүктүрүү үчүн 26 миллиард бөлдүңүздөр да 2022-жылычы. Анын ичинен мисалы 10 миллиард кластердик каржылоого багытталган. Ошондой эле 6%-дан жеңилдетилген насыяларды бердиңиздер. Суу тармагына 1 миллиард 700 миллион сом бердиңиздер. Үрөн сатып алууга 1,5 миллиард бердиңиздер. Жер семирткич сатып алууга 1 миллиард бөлдүңүздер. Кийинки жылга канча пландаштырып атасыздар? Быйыл мен тактоо үчүн айтып коеюн, жана кластердик система дегенге 10 миллиард каралган, бирок бүгүнкү күндө 9 айдын жыйынтыгы менен 3 миллиард 400 бердик. 1 миллиард 700ден 2 банкка. РСК банк ушул сумманы освоение до конца года кылам деп атат. Анткени бул механизм багы жаңы болуп, анан бири фермалар кластерный системаны бири-бири менен айкалыштыруу боюнча кичине проблема, анан банктарда берген документтер боюнча проблема болуп калды. Кийинки жылга ушул системаны улантыш үчүн 2 банкка 3 миллиард акча каражат карап атабыз да, капиталдаштыруу боюнча. Сырткары жана Баткенде бизде 470 миллион сомдук финансирование деп 0%-тен 3%га чейин деген баягы кредит берүү боюнча механизмибиз бар. Ошол да кийинки жылы улантылат. Сиз айттыңыз да азыр баягы 2 банкка бергенде документтер туура эмес болуп калыптыр деп. Аны канча убакыт күтүш керек? Ошол мисалы туура ошончолук акчаны бөлдүңүздөр, бирок максаттуу жетпей атат да. Тиги дыйкандаргачы. Банктар мисалы конкреттүү освоить этпей атат. Же сиздер талаптуу катуу коюп атасыздарбы? Эмне себептен мисалы сиздер ошончо миллиард берсеңиздер, ошону толук тарката албай, кээ бир банктар наоборот сиздерге кайтарып атат, туурабы? Барбы ошондой маалымат сизде? Бул жана сиз банктар кайтардуу деген бул башка долбоор бар болчу. Ал жанагы майда анан орто бизнестегилерге пайызы жок кредит берүү боюнча ошол боюнча айтып атасыз да. Бул жерде баягы фермерлерге же болбосо кластерный система берген 3 миллиард 400дөн эч кандай сумма бизге еще келе элек да. Так 10 миллиард каралган менен бирок баягы освоение до конца болбой калган үчүн азыр пока финансирование жок. Рахмат, бул жерде мисалы сиз 3 миллиард баягы капиталдык салымдар боюнча берип атасыздар, ошондо бул 3 миллиард эч нерсеге жетпейт да ал акчачы. Быйылкы салынып аткан, жүрүп аткан мисалы канча 400 канча объект бар ушул күндө. Ошол 418 беле мен адашпасам. 452 объект бар. 452 объекти мисалы эгерде ушул темпте кете турган болсо, ошол гана объект ошол боюнча калат экен да. Мисалы кече биз көчмө жыйын болду. Ош областында 28 объекттин жыл башынан баштап ушул күнгө чейин бир дагы сос объект бүтпөптүр. Толук. Сиздердин божомолуңуздар боюнча кийинки жылы деле ушул боюнча калчуда экен да. Божомолдон 3 миллиард деп коюп атабыз, андан сырткары жана айтып атпайбызбы 10 миллиардга ошол казначейлик облигацияны чыгарып, именно ошол багы бүтпөй калган объектилерди бүтүрүү боюнча деген механизм киргизген атабыз деп. Рахмат. Анан мол салык кызматы быйылкы жылга канча пландаштырылган эле? Шыров Булаевич, быйылкы жылда 155 миллиард пландаштырылган. Бүгүнкү күндө планды аткарып келе атабыз. 9 айдыкын эгерде алчу болсок, планыбыз 111 миллиард 518, топтогонубуз 111 миллиард 755, то есть 102%га ашыкча аткарылды. Кийинки жылга канча пландаштырылат? Кийинки 2023 жылга 196 миллиард болуп атат. Андан аткарганга аракет кылабыз.
Рахмат. Буну эмне себептен сурадым? Себеби могул салык кызматынын жасап аткан жумуштарынын негизинде сиздердин бир топ жумуштарыңыздар алдыга жылып атат да. Көрүнүп атат. Жерлерде, ошол эле райондордо, райондун жетекчилери салык кызматынын түнү күнү уктабай полностью көчөдө ушу салык чогулуп жүрүшөт. Ага да мисалы Алтынбек Каныбекович, ыраазычылык айтыш керек. Сиз кайсы метод менен иштеп атасыз? Эми өзүңүздүн кесипкөйлүгүңүз менен кылган аракетиңиз менен планга чыгып атасыз. Мен ойлойм эми могул сиз коюп аткан 196 миллионду деле аткарасыз го депчи. Ошол эле 196 миллиард. Ошондой эле мисалы бизде эми эки эле киреше тармагы бар да, салык менен бажы. Салык кызматы күнү түнү көчөдө ушинтип иштеп жүрөт, бажы кызматы уктап атат. Эмне себептен эми бажы кызматы мисалы дагы 94 миллиард коюп атасыңар. Кийинки жылкыга дагы ушунчалык 24-20 миллиардтан ашык кем боло турган болсо кандай болот? Ошого бажы кызматынын төрагасы сизде кандай бир башка бир методикалар барбы? Мисалы ошол эле коэффициенттерди бир аз түшүрүппү, же действительно контрабанда көбөйүп атабы? Мамлекетке акча түшпөй. Эмне причина болуп атат? Урматтуу эл өкүлү, саламатсыздар. Эч ким уктап аткан жери жок. Тескерисинче биз да күнү түн иштеп атабыз. Өткөрмө пункттары бардыгы күнү түн иштешет. Ал баарына белгилүү. Азыркы күндө жүктүн импорттолуп Кыргызстанга келүү шарты бүгүнкү күндө негизги багыты Кытай эл республикасы болуп эсептелет. Аны барыңыздар билесиздер. Азыркы күндө тобокелчиликтер бар. Өткөндө дагы Жибек Куронбеков айтып кетти. Тобокелчиликтер болуп келип атат, дагы болот, бирок биз ошолорду чечкенге аракет кылып атабыз. Бир мындай өкүндүрө турган нерсе бар да. Ар дайым сурайсыздар, биз суроолоруңузга макулбуз, туура кабыл алабыз. Ошонун үстүндө иштөөгө аракетибизди жасап атабыз. Парламент аралык ассамблея деле бар да. Ошо эмне болду деген гана суроолор жаап келет. Кандай кылып жардам берип чечүүгө жардам бере алабыз деген бир мындай сунушту укпай койдум сиздер тараптан. Аракетибизди кылып атабыз. Болушунча колубуздан келген аракетти кылып атабыз. Бажылык администрирөө азыркы күндө абдан жакшырды. Азыркы күндө андан сырткары ситуационный центрибиз иштеп баштады. Мен комитеттердин төрагаларына деле айтып келатам баягы. Убактыңыздар болсо бир убакыт бөлсөңүздөр, ситуационный центрди барып көрсөңүздөр. Азыр биздики мына салык кызматы менен биргеликте автоматташтыруу, санариптештирүү процесстери толук жүрүп атат. Эми азыр Украина, Россия ортосундагы мамилеге карата Европанын Россияга болгон санкциясынын негизинде бир себеп болуп атат. Азыркы күндө Цинцзян Уйгур автономный республикасы областында, районунда азыркы күндө 45 күнгө карантинге жапты. Дагы бир жаңы штамм чыгып тур, муну эми ачык айтпай атышат, ачык белгилейли. Азыр ал жактан да товарлардын келүү коркунучу, келбей калуу коркунучу баягы мындай белгилүү болуп атат да. Анан толугу менен администрирөөнү биз жакшыртып атабыз. Андан сырткары контрабандага жана бажы эрежелерин бузууга күрөшүү биздин башкы башкармалык бар, жана жергиликтүү ар бир бажы органында бөлүмдөр бар. Алар өзүнүн тийиштүү жумуштарын толук аткарып атышат. Андан сырткары биз алыбыз жетпеген жагынан ГКМБ дагы кайрылып, ал жактан да жардам сурайбыз, ал жактан кызматкерлер дагы бизге толук жардам берип атат. Алишер Абдуллаевич, толуктап кетпейинби? Жана цифралар менен да 9 айдын жыйынтыгы боюнча бажыда былтыркы 9 айга салыштырмалуу 162,3% өсүү менен, бул жерде жанагы еп өлкөлөрдөн келген пошлинаны алып салсак 250,4% өсүүдө 2,5 эсе өсүү менен кетип атат негизичи. Бирок бул бажыда жана тышкы факторлорго байланыштуу товарлардын потоктору кээ бир ошол жакта да бар. Биз жактан дагы мүчүлүктөр бар, бирок ошол жактан да бар да. Ошонун негизинде биз эмки жылга жанагындай 94 деп коюп атабыз. Бул жактан иштерди алып барып атабыз да. Рахмат. Сиз ар бир сөзүңүздө айтып атасыз,
только эле салыштырмалуу өсүү темп болуп атат дейт. Бирок эми общий итог чыгып атпайбы? Көрүнүп турбайбы? Турабы? Анан эми бул жерде бажы кызматынын төрагасы сиз комментарий берип атасыз. Кандай жардам берейли деп. Биз кандай жардам беришибиз керек сиздерге? Сиз ошол жерде бажы кызматын башкарам, ошол жерди полностью планды толтурам деп ант берип барып отургандан кийин сиз жоопкерчиликтүүсүз да. Сиз антип күнөөнү бул жака бербеңиз да. Мен аны айтайын дегеним, менин сөзүмө комментарий бербей эле коюңуз. Мен сизден сураныч катары мен азыр айтып бүтөйүн, анан кийин айтасыз. Мен айтайын дегеним, эми жашоо тиричилик уланып атат да. Эл жашап атат, эл кийинип атат, эл жеп атат. Бир аз болсо дагы алдыга стройкалар болуп атат, жылыш болуп атат, поток кирип атат. Эми жашоо уланып атат, анан ошого кандай причина, эмне причина болуп атат мынчалык түшпөгөнгө? Анан эгерде туура сиз тобокелчиликтер болот деп айтып атасыз. Эгерде тобокелчиликтер болгон болсо, эмне себептен анда керек болсо урматтуу президентке чейин Акылбек Үсөнбековичке өзүнө деле кирип туруп, сиз айтпайсызбы, зачем бул нерсе жок нерсени жазбайлы, боло турган фактыны жазайлы. Ушундай тобокелчиликтер бар деп туруп, 23-жылкыга мисалы 94 миллиард эмес, 70 миллиард ошого ылайык койдуртпайсызбы? Биз эми айтайлы деген башында мисалы сиз ушул жерде айткансыз, 3 айлык, 5 айлыктын аралыгында. Бул эми изменение болуп калыптыр, ошибочный болуп калыптыр. Биз Кудай кааласа 100% планга чыгабыз деп. Сиз сөз бердиңиз эле. Анан эми туура эми бул эми эч ким башка мамлекеттерге көз карандыбыз. Ал эч нерсе дей албайт. Бирок эми сиз айткан нерсени аткарышыңыз керек да. Эгерде планыңыз болот да, 6 айлык, 1 жылдык пландар болсо, ошого ылайык план койдурсаңыз өзүңүзгө жеңил болмок деген ойду айткым келет да. Бизде урматтуу эле өкүлү системалуу түрдө иштерибиз каралып атат. Биз планды аткаруунун үстүнөн ар дайым талыкпай иштеп келебиз. Жогоруда айтылгандай пландык көрсөткүчтөрдү эми аны бизге да белгилеп беришет. Эми белгиленген планды аткарууга аракет кылабыз. Эми баягы тилекке каршы жанагындай тобокелчиликтер көп чыгат экен. Азыркы күндө мына Кытай жогоруда айтканымдай болуп атса, Казак Республикасынан баягы товарлардын өтүү шарты дагы күчөтүлүп коюлган. ИАЭП өлкөлөрүнүн алкагында болгонубуз менен ал жактан да катуу тыкыр текшерүүгө алынып атат. Андан сырткары конечный потребитель ал жактан дагы баягы тиги сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн азайгандыгынан дагы болуп атат. Украина, Россия ортосундагы мамилелер, санкциялар жана эми дагы айта тургандагы, айтпай тургандагы кээ бир маселелер бар. Кээ бир жерин баягы мен сизге бир 2 мүнөт убакыт берсеңиз, анан бир да бир кеңеш ула турган бир маселе бар. Макул, мен ага макулмун. Кайсыл убакытта болсо деле убакыт табам сизге. Мен эми айтайын дегеним, биргеликте бардыгыбыз кандай болбосун, бул жерде эми сизге сын айтыш эмес, жалпы системага, бул ушу бажы кызматында болуп аткан жумуштар боюнча эми айтпасак болбойт. Себеби бул жерде почти 25%га аткарылбай аткандан кийин мамлекетти дагы, жалпы бюджетти дагы подват этип коюп атасыздар да. Ушул гана нерсени айтайын дегеним. Эгерде башында мондой болот деп туруп өзүңүздөргө ылайык тарифти коюп алган болсоңуздар, планда жеңилирээк болмок, сөз азыраак болмок деген ойду айткым келет да. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Анан дагы маселелер болсо айтабыз. Рахмат. Анда кийинки сөз Максатбек Канатбекович. Рахмат, Насият Тогозович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Мен дагы рет айта кетет элем ушул жерде катышып отургандарга. Бул бирдеме болсо эле өкмөттүн министрликтер бул депутаттарга жардам бербейсиңерби, же тиги бу деген ушундай шылтообу, же мындай баарыңарга ушундай направление береби, ким берет билбейм, сразу эле жардам бербейсиңер деп. Жогорку кеңештин функционалдык милдети башка. Сиздердин милдет, Алишер Абдуллаевич туура айтып атат. Планды толтура албасаңар, аткара албасаңар, анда башкага бербейсиңер. Анан бул жерден сразу эле тигиндей кылалы, мындай кылалы, силерден жардам керек дегенге мен такыр кошулбайм да. Эми кайра кайталабай эле коеюн, бирок баса белгилеп кетчү нерсем ошол. Анан эми могу биринчи суроом, жогоруда Кундуз Кошалиевич дагы суроосунда белгилеп кеткендей, бул Баткен областына каралган 3 миллиардтын 1 миллиард
600 миңе, калп айтпасам, берилди дедиңер. Миллиону берилди деп кеттиңиздер. Ошонун мен мындай сурагым келет да. Кандай жол менен кимге жана кандай шарттар менен анын аткарылышын кандай көзөмөлгө аласыңар? Баягы бизден эми көбүбүз эле берилди дейбиз, бирок ушу кимге берилди булчу? Анан ушундай шартта бүгүнкүдөй боорки Баткен окуялары болгондугуна байланыштуу бул кандай шарт менен кимге берилди? Эмнени аткаруу үчүн? Ооба, сиз баягы кимге компетенттүү болсоңор ошоңар жооп берип койсоңуздар. Бул 3 миллиардтын бөлүнүшү негизинен межведомственный комиссия бар. Баткенде конфликт болгондон кийин комиссия түзүлгөн. Ал жерде МЧС куратор катары МЧС эсептелет. Анын ичинде дагы комиссиянын составында Госстрой бар, погранслужбалар бар, бүт бардык министерство, ведомстволордун өкүлдөрү катышкан состав комиссиянын буйрук чыккан ал боюнча. А биздин беришибиз сразу эле кошуп суроо жооп кыла береличи. Ушул комиссия эмне максатында түзүлгөн? Ал комиссиянын негизги максаты ошол жерде бүгүнкү күндө канча объект жабыркаган, канча адамга жардам бериш керек, ошогон маселелерди чечүү максатында комиссия түзүлгөн да. Жок, түшүндүм. Менин суроом мындай болду. Ушул акча кимге бөлүндү? Мен ошону айтып кадарын айтып барайын. Кимдин чөнтөгүндө? Бүгүнкү күндө ошол 3 миллиардтан жалпы жабыркаган үйлөрдү курууга 1 миллиард акча которулду. Бул мамлекеттик курулуш агенттигине бөлүнгөн. Алардын счетунда азыр 1 миллиард акча жатат. Аны подрядчикке бөлүп берип 500 миллион уже освоить этип башташып, үйлөр курулуп атат. Андан кийинки жол тармагына Министерство транспорттага акча каралган, ал 420 миллионго заявка келип, анын биз бүгүнкү күндө 371 миллионун бөлүп бердик. Бул жанагы ошол конфликт учурундагы бузулган мост, жол, ошонун баары кирген ал жергечи. Андан кийин погранслужбанын жанагы өткөрмө пункттар, ошогон пострадавший объектилерине 129 миллион бөлүп бердик. МВДнын объектилерине бүгүнкү күндө 137 миллион бөлүп бердик. Айыл чарба министрлигине калаштуу суу агенттигине 100 миллион акча каражатын бөлүп бердик. Ирригация системасына. 100 миллион, 100 миллион. Хорошо, булар кандай тартипте иштейт? То есть буга чейин булар бардыгы кечиресиз. Бул сумма качан бөлүнүп берилди? Кайсы числоодо? Булар ушу бүгүнкү күнгө берилген маалымат ушул октябрь ичи берилген заявкасына карата 28 октябрга берилген акыркы маалыматыбыз ушул. Эми ушул жерден кое туруңуз. Эми бул госзакупканын мыйзамын баарыбыз эле жакшы билебиз. Сиздер ушул мына октябрь айында берсеңер заявканын негизинде, биз биякта баягы элдер көп жаловаться этип атат, баягы суукта каяка барабыз деген учурларда, анан мунун өзүнүн эле процедурасы 1,5-2 айга барат деген. Жок, кечиресиз, бул жерде андай процедура жок. Эми түшүнүп атам. Ошону мен тактап сурагым келип атат. Ошол кандай шартта иштейт? Кандай шартта иш? Бул акчалар негизинен сентябрда конфликт болгондон кийин эле бериле баштаган. Мен просто бүгүнкү күнгө деген маалымат катары берип атам. Себеби сентябрдан баштап комиссия карап чыгып, бизге берген заявкасына карата каржылап баштаганбыз. Ал эми сиз айтып аткан боюнча процедура бул жерде ЧС болгондугуна байланыштуу эч кандай тендер деген нерсе жок. Бул түздөн түз ар бир жабыркаган объектиге келишимдин негизинде берилип атат. Бул акчаны которгондон кийин эле курулуш иштерине сразу эле иштеп кетсе болот. Кыскасы мунун баарына Госстрой жооп берет өзүнө. Жок, мунун баарына жок, то есть курулуштарына. Жок, Госстрой жооп бербейт. Ар бир госзаказчы, мисалы үчүн погранслужба өзүнүн объектисине, МВД өзүнүн объектисине, Айыл чарба министрлиги өзүнүн объектисине. Госстрой бул жана жилой домдорго, элдерге курулуш үйүн салган. Бул жерден да мен баягы баса белгилегим келди, ушул баягы дагы бир коррупциялык схемалар менен биякта эми бир аз акча эмес да, аз сумма эмес, миллиондогон акчалар кетип аткан соң ушул максаттуу жетип атабы ошол жерге деген эле менин оюм. Жана ошондой эле ошону көзөмөлгө алуу жагын, значит, жана комиссиянын чечиминин негизинде көзөмөлдөтө иштин аткарылышы боюнча. Значит, менин сунушум ал эми аны палатада көтөрөт болушубуз керек, ошол комиссия дагы өзүнүн отчетун бериши керек да. Рахмат. Экинчи суроом, ушул сыяктуу эле деги эле жалпы кайсы тармак болбосун, кайсы багытта болбосун берилген акчалардын келишимдери. Мисалы ала кетсек, азыр коллегалар да айтып калды, ошол эле мектептер, ошол эле может сууга, ошол эле дагы бир кандайдыр бир мисалы жолго дейин, мисалы бул жолду белгилей кетейин, Ческө районундагы 104 километрде. Бул уже 10 жылдан ашып калды, калп айтпасам. Буга биздин бюджеттен кетип аткан акча каражаты. Бирок
госзакупкадагы мыйзам боюнча бул подрядчик тарабынан если кандайдыр бир деңгээлде иш кармалса, бул подрядчик процентном соотношении канча бир нече 1% 2%тен ежемесячно төлөйт, калп айтпасам. Ошондо сыяктуу биз тараптан, мамлекет тараптан бул акча ушул 10 жылдан бери кармалгандыгы үчүн биздин бюджетке зыяны тийеби, тийбейби? Эми биз келишимде негизи по мере финансирования деп түзүлөт да. Анан биз ал жерде срогун көрсөтпөйбүз. Бул себеби бул капиталдык салымдар бир нерсене муктаждык бүгүнкү күндө аябай жогору болгондугуна байланыштуу келишим түзгөндө биз ушул нерсени эске алабыз да, сөзсүз түрдө. Анан эми чындыгында мамлекетке зыяны тийиши мүмкүн, эгерде узак убакытка чейин курулуш иштери бүтпөй калса. Мына бүгүнкү күндө мисалы үчүн удорожание материалов болуп атат. Албетте. Биз ошол боюнча азыр как раз иштеп атабыз. Бул бюджетке орчулук алып келет, аны эске алабыз. Сөзсүз түрдө алып келет, себеби мынакей объектилерди ушул жерде отурган депутаттар эми бул баягы жеринде барып элдин сөзүн сиздерге жеткизип атабыз да. Мен ойлойм ошон үчүн баягы министрликтер тараптан муну туура кабыл алыш керек. Ошол эле мезгилде азыркы жогоруда мен айткандай зыянын тийгизип атат, себеби мына подрядчиктер менен сүйлөшүп калган учурда 5 жыл мурун түзгөн сметасын менен иш алып барып аткан, азыркы смета менен уже такыр башка. Ошол себептен эми муну дагы кандайдыр бир деңгээлде сиздер тараптан ушуну мындай бир иштеп чыгып бир нукка түшүш керек го деген менин сунушум. Үчүнчүсү мынакей бул жерде бажы кызматынын төрагасы Самат Сатарович өзүңүз отурасыз. Ушул жерде Баткенди биз кыдырып жүргөн учурда дагы элдер тарабынан ушундай маселелер көтөрүлдү. Границада болгон окуялардын аркасы менен контрабанда абдан күчөгөндүгү боюнча. Эми өзүңүз ошол тармакта иш алып барган соң ушул контрабанда боюнча Баткен областындагы боюнча кандай дейсиз өзүңүздүн оюңуз? Канча мындай факты болду дегеним да. Өзүңүз канча болду иштегениңиз? 1,5 жыл болуп калды. Ошонун алкагында Баткен областында деген. Баткен областы боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер, 900 точносын эстей албай атам, 901 канча километр ровно тең жарымы бүгүнкү күндө делимитационный демаркационный процесстер бүтө элек. Ошол жактардан чыгып атат, ал жакта биздин контрабанда каршы күрөшүү бөлүмү башка органдар тарабынан түзүлгөн биргелешкен группа иштейт. Андан сырткары түштүк өрөөнү боюнча оперативдик базасы бар, алар жардам берет. Кармалып атат, Өзбекстан Республикасынан, Тажикстан Республикасынан кармалып аткан акыркы факты Тажикстандан баягы эки тараптуу кагылышууга чейин факты болгон. Ага чейин фактылар абдан көп. Алар боюнча тийиштүү органдарга, прокуратурага, ГКМ органдарына дагы өткөрүлүп берген кылмыш ишин козголуш боюнча материалдарыбыз көп. Негизи эле фактылар абдан эле көп Баткен областы боюнча. Андан сырткары мынау биздин балдарга дагы бажы кызматкерлерине башка жана түзүмдүк органдардын контрабанда каршы күрөшүү боюнча элдик кошуунда жардам берип атышат азыркы күнгө чейин. Рахмат. Ошол мен муну айтканым себеби жеке мен өзүм дагы ошол жердеги кээ бир ошол сиз айткан активисттер менен бүгүнкү күнгө чейин байланышып иш алып барып турабыз. Ошондой ал жерден көп маалыматтарды мындай берип атышат, бирок конечно ачык айкын эмес пока. Но ошол жерде айтуулары боюнча мамлекеттик кызматкерлердин дагы ошондой жол менен иш кылгандар аракеттери болгон имиш пока эмелерин айтып атат. Но ошондой факты чыга турган болуп калса, ачык биз ушул жерден айтып чыкканга мен даярмын, например. Ошондойлор мен иш алып барууну сизге сунуштайм. Жана азыр дагы бир тактап кетчү нерсе, ушундай сиздерде оперативный өзүнчө группа иштейби Баткен областы боюнча? Канча бала иштейт иштесе? Иштейт азыр тиги оперативная таможня по южному региону деген бар, ал жакта 44 киши бар. Андан сырткары Баткен бажысынын өзүнүн 12 кызматкери бар. Андан сырткары дагы кызматкерлер бири-бирине жардам беришет. Сиз айткан маалымат менен абдан колдойт болчумун. Азыркы күндө баягы таасирлүү адамдардын катышуусу менен болгон контрабандалык иштер бар, бирок ал боюнча баягы аныктала элек. Купуя сыр катарында ишти алып барып атабыз. Ал бул эми оперативдик маалымат. Эгер сизде да кандай болсо, мен сиз менен ой бөлүшкөнгө даярмын. Дагы бир экинчи жагы, эми азыр баягы ал адамдарга катышың бар, тиешең бар деп айтсак, баягы жала жапкандай
болуп калат экенбиз, ачыкталып толук так маалымат чыккандан кийин тергөө өзүнүн иши менен анықтағандан кейін айтылбаса, эми азыр баягы адамдын аброюна да шек келтирип коебуз деген маселе да. Рахмат, мен суроом бүтү. Азатович. Рахмат чоң, анда кийинки сөз Сейитбек Алмазбековичте. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар. Вот Самат Сатарович, вот вы говорите, что по плану должны были собрать 98,5 миллиардов сомов, да? И вы не успели собрать, и у вас там дефицит почти 41 миллиард. И дефицит бюджета более 9 миллиардов на сегодняшний день. И вы сейчас не должны обижаться на Алишера Абдуллаевича, то, что он вам такие замечания делает. Вообще это комитет не по восхвалению там чиновников, да? Анан кийин сын пикирлер айтылып калса, сиздер ошол жерден угуп кичине анан кийин кабыл алышыңар керек да, туура кабыл алышыңар керек. У нас будут острые вопросы, это будет задаваться эти вопросы. До конца этого года будут задаваться эти вопросы. Ошон үчүн силер таарынбагыла и мындай замечание болсо жазгыла. Мындай кеңешем десеңер, анда могу комитет бүткөндөн кийин өзүңөрдүн сунушуңарды бергиле. Но вот так на наших коллег вот так обижаться это не стоит. Это здесь же мы не игрушки играем же, здесь мы работаем, задаем вопросы острые, наболевшие вопросы задаем. Это первое. И второй вопрос, это вот Министерство энергетики, вот расходы по подразделу экономические вопросы, не отнесенные к другим категориям, да. Вы здесь говорите, что средства предусмотрены на реализацию политики в области энергетики, на регулирование там топливно-энергетического комплекса, лицензирование предпринимательской деятельности. И здесь в этой сумме предусмотрено почти 43,9 миллионов сомов. Вот этот вопрос мне объясните, пожалуйста, это первое. И второе, то, что сейчас среди местного населения много обращается граждан, которые нуждаются именно по замену трансформаторов, по замену кабельных линий. Это к нему относится или нет? Потому что вы здесь тоже указываете, что на эту реализацию идет тоже, да, сумма предусмотрена. Рахмат. Жооп бересизби? Жооп бересизби? Урматтуу эл өкүлү, мен сиздин жана жалпыңыздардын айтканыңыздарды туура кабыл алам. Бул жерден таарыныш жок, эч кандай таарыныш жок. Жөн эле мындай ачык баягы чечишип алалы дегенде эле диалог катарында баягы мага дагы көп суроолор болуп атпайбы, анан жардам сурап кайрылып атам мен. Таарынып эмес, жардам сурап кайрылып атам. Ошол эле болгону. Башка эч кандай. А так бардыгын мен туура кабыл алам. Ар бирибиздин мойнубузда жоопкерчилик бар. Аткаруу үчүн биз дагы жанталашып колубуздан келген болгон аракетибиздин баарын жасап атабыз. Эми азыркы күндө 59 миллиард болду бажы төлөмдөрүн чогултуу. Эми Кудай буйрса алдыда дагы 2 айыбыз бар, ноябрь, декабрь. Ал күндөргө дагы жакшы төлөм чогулуп калсаң, ошонун жыйынтыгы менен болот да. Рахмат. Кунус Кошалиевичте кошумча бар экен. Кошалиев сөзсүздө. Самат Сатарович, бул Торгарт эмне иштебей атат биздики полноценный? Торгарт азыркы күндө толук кандуу иштеп атат. Эмне үчүн тада биздин Кыргызстандын кээ бир ушул жактан алып келүүчү тот же товары, запасные части китайские каргос менен келип атат? Эмне үчүн? Азыркы бул акыркы маалымат да, Ооба. Бул жанагы мен жогоруда айтып өткөндөй тиги Торгарт тарапта Топо жакта Кытай тарабында карантинге 45 күнгө жабылды деп атат. Айланып өтүү жолун издешип, анан аркасынан ошо каргош аркылуу келип атса керек. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, тиги каргош аркылуу келгенде бизден киргенде деле ЯЭПтин алкагына, территориясына кирет, ал жактан киргенде деле ошол тартипте. Анан бул жактан Казакстан тараптан кандай шарт болуп атат? Проблема болуп атат. Ал жагы проблема бар. Проблема болуп атат. Ошон үчүн мына биздин ишкерлерди колдош үчүн ошого платной киришсеңиз, нежели кайра бизден мына
мен коллегаларым айткандай, кайра таарынбайчы, жардам бербейсиңер дебей. Эгерде сунушуңуз болсо, ачык келип айтыңыз. Мына бул жерден да айтсаңыз болот. Менде моундай сунуш бар, колдоп бергиле депчи. Андан кийин анан таарынсаңыз болот. Азыр мени күнөөлөбөй депчи. Силерде мындай бул ситуация болуп келген үчүн ушундай учурлар болгон үчүн айтылып атат бул сөзчү. Муну моюнга алыш керек да. Таможня деген, таможенник деген сөздүн өзүнүн артында эч кандай жакшы сөз болгон эмес. Тем более азыр мен дагы более вам скажу. Минфинде дагы азыр айтып атасыңар. Айтпаса адамдын жанын кашайтасыңар. Минфинде деген такая система была, что 10% система болчу. Маселени кечиресиз уруксатпы? Жок, отуруңуз, мен айтып кетейин азыр. 10% деген бар эле. Бул өкмөттүк ишканага акча которуп беришин, анын 10%-ын албай чыкты, же 5% албай которуп берсе акчаны. Кээде мына акчалар түшпөй аткан убакта менде такие сомнения появляются, что булар дагы эле 5% же 10% сурап атабы дагы эле депчи. Мен ага өзүм күбө болгон үчүн айтып атам муну. Айыл өкмөттөргө чейин булар акча ала баштаган уже. Акчаны которуп беребиз да 5% бере кал депчи. Же 10% бере кал деген. Муну эч ким тана албайт. Азыр араңада отурганда тана албайт. Бүт иштеп жүргөн кызматкерлерсиңер баарыңар. Система энергетика такая же система был, булар акча алыш үчүн обязательно 10% же 5% берип анан которобуз деген күндөр болгон булардын. Мына ошолордун баардыгын жок кылмайын чыкты, силер баягы эмне деп коет, жаман болуш бир паста, жакшы болуш астаса деп, силердин акыры жана артыңардан жаман сөз кетиш үчүн дагы көпкө чейин иштешиңер керек. Рахмат. Рахмат. Эми урматтуу жетекчилер, давайте комментарий берген токтотуш керек. Депутаттар сүйлөп атканда уккула. Эгер маселе лично тааныш же башка эм болсо, комитеттин жыйынынан кийин, пожалуйста, айткыла жолу. Макулбу? Айрыкча сизге касается. Урматтуу бажы кызматтын төрагасы. Кийинки сөз Сакап Саматович сизде. Да, бир жолу саламатсыңар, урматтуу жыйын катышуучулар. Мен Баткенге бөлүнгөн 3 миллиард бул бир жолу бөлүнөбү же жыл сайын болобу? Бул ушул жылга чыккан сумма. Распоряжение бул бир жыл, ушул жылга чыккан сумма болчу. Силердин айткан эсебиңерди мен эсептесем 1 миллиард 214 миллион иштетилген эмес экен, а? Азыр бүгүнкү күнгө астатык. Астатык. Астатык турат ал. Эртең бир күнү кар жаап суук болуп калса эмне кыласың аны? Жок, кийинки жылдан биз бул распоряжение 3 миллиардка деп чыккан да, биз кийинки жылдан карайбыз капитал салымын. Жок, карайбыз эмес, бул калат. Сен карай албайсың. Жок. Андан тышкары президент айткан Баткен областына кошумча өнүгүүгө дагы акча бөлүнөт деген. Ошол акча барбы? Исаков Сатаевич, бюджетте жылына да жанагы өзгөчө кам чыкпады беле Баткен боюнча ал 500 миллион сом өзүнчө каралат. Ал сумма бул жерде эмес да. 3 миллиард бул ошол жана бизде баягы кагашалы окуяны кайра калыбына келтирүү маанисинде эле чыгарган тескеме болуп атат да. Азыр быйыл, например, ошол жумуштар канча аткарылса, биз акчасын карап бердик да, биз таап бердик ошол сумманы. Анан азыр баягы освоениесине жараша финансирование болот, если болбосо эмки жылдагы аны улантып жазап беришибиз керек да, кайра басына жанагы 500 миллион канчалык освоение болду? Бүгүнкү күндө анын 250 миллион ачылып берилген, Баткенский районго 125, Лейлекский районго 125 миллион сом. 500 миллион ошо губернаторго сметасына отургузуп бергенбиз, аларды освоение негизинде кылып атат. Жок, мен түшүнбөй атам. Президент жарлыгы менен 500 миллион бөлүп атса, өкмөт токтоо менен 3 миллиард бөлүп атса, өкөнүн тең толук аткара албадыңар. 2 ай калды, 3 ай калды. Кантип аткарасыңар? Каржы жок болду. Жок, биз ачып бердикпи? Анын баягы освоениесине жараша финансирование калат да, заявканы. Биз, например, ал акчаны алып туруп ачып бердик. Но бирок дальше освоениесине жараша ачып кетет да акчанычы. Силерде ушул акча барбы? Бар, акчаны ачып койгонбуз. Жетиштүү. Гострой силерге канча освоение берди? Мына 420 миллион, жок, 1 миллиард гостройго бериптир, а? Жана турак жайларды салууга. Мен түшүнүп атам, канча процент освоение болду? Канча процент жараксыз үйлөр ордуна коюлду? Гострой азыр ошол 1 миллиарддын ичинен 500 миллионун куруучу компанияга бөлүп берген, а 500 миллиону шотунда турат. Ошол Гостройдун өзүнүн УКСтун шотунда турат. Неге? Ал куруучулар иштеген сайын освоениесине карап туруп бербесе, ал жерде эми ар түрдүү подрядчиктер бар, эми канчалык деңгээлде аны көзөмөлдөп туруш керек. Аткарган жумушуна алар акчаны сразу төлөп берип атышат да.
Жалпы канча талап болуп атат Гострой? Бүгүнкү күндө бизге пока заявка бере элек, ушул 1 миллиард асбой деди, бүткөндөн кийин дагы заявкасын алып, дагы төлөп беребиз. Анда 1 миллиард 200 миллионго заявка жок болсо, каяктан 3 миллиард деп чыккан? Бул биз ошол конфликт болгондон кийин просто бул ориентировочная сметная стоимость деп жалпы эле биз 3 миллиард койгонбуз да. Мен 100 миллион, 200 миллион сом болсо мейли, бирок 1 миллиард. Жок, бул жерде жана 427 үй жабыркаганда ошого 1,5 миллиард деп ориентировочно эсептелген да, в среднем бир үйгө 3,5 миллиондон деген эсеп менен эсептелген. Азыр кандай болуп атат? Азыр бүгүнкү күндө жана келишим баасы ар бир үйгө 3 миллион 350дөн тура келди. Ал 150 миң, ал эч качан эмес. Азыр ошого жараша биз азыр каржылоо жүрүп атат, эч кандай маселе жок пока. Почему? Эмне себептен анда ушул жерде жайгашкан жарандарыбыз тополоң кылып атат, жетпей атат акча, курулуш жай жүрүп атат деп. Чын эле суук түшөт да жакында. Бул жерде негизинен эми ал куруучу компанияга тиешелүү маселе да, биз каржы боюнча маселе жок. Жок, силер акча бергенден кийин көзөмөлдү күчөтүшүңөр керек да, талап кылышыңар керек. Күнүгө барып кубалашыңар керек алардан. Гостройдун жетекчиси бүгүнкү күндө ушул Баткенде өзү чогуу жүрөт. Көзөмөл жакшы болуп атат. Анан биздин министр дагы өткөнкү неделе барып бир сыйра көрүп келди куруу иш боюнча. Жок, силердин министриңер барбаган айырмасы жок. Илгери советтик мезгилде план деген болчу эле да. Ошондо баланча объект мынча убакытта курулат деген талап коюлчу. Силер де ушундай келишим түзүп туруп, чөткү ясный план көрсөтпөйсүңөрбү? Мына 400 үй жаракат тартса, жараксыз болсо, ошо 400 үй мынча убакытта бүтөт деп, ошого аракет кылышыңар керек. Ошондо билинип калат, ар кандай сөз болбойт да. Болбосо бирөө фундаментти баштап коюп, нар жака жылып кетип, бул каргайт, сөгөт. Туура айтасыз. Биз жаңа жылга чейин план коюлган өзү. Азыр эми жана окуя болгондон кийин эми бир эле ай өттү, эми может кийинки айларда бүтүрүп 3 ай план коюлган да, жаңа жылга чейин депчи. Анда менде суранычы ушул Баткенге арналган 3 миллиард боюнча жанагы жыл сайын бере турган 500 миллион боюнча толугураак маалымат жазуу түрүндө берип койсоңор мага. Анан бажы кызматты кесиптешиме айтат элем. Мына аябай чоң маселе болуп атат азыр. Эмне себептен Тору карттан Эркештамдан өтпөйт, Каргоздон өтөт. Бул жерде ачык эле айтпайсыңар. Ал жерде жүктүн өткөрүлүшү жеңилирээк болуп калды. Себеби биздин кошуна мамлекетибиз растаможканы бир аз өзгөртүп коет. Ошол себептен товар айкып кетет. Ошол себеп мен бир оюм келди. Биз иштегенде бажы кызматта bizde Москвада атайын өкүлүбүз болгон да. Айлык алып жашайт эле. Билесиз да? Санжар Айтматов. Мен пикирим боюнча бүгүн Кытайда бажы кызматтын өкүлү болуш керек деген бир ой келип атат да. Дайыма мына азыр мен билишим боюнча чек арада Эркештамда Тору картта наркы тарапта Кытай тараптан жүктөр турат. Кандай бир себеп менен өтпөй турат. Бир күн турса, бир күн акча түшпөй калат бизге, туурабы? Ошондой маселе чечиш үчүн балким бир ойлонуп көрбөйсүңөрбү? Өкүлчүлүктү ачышыңар керек да. Для оперативного решения отдельных вопросов. Бир кишини штат берсеңер, эки кишини штат берсеңер, Кытай тилди билген, сүйлөгөн кишини берсеңер, иштейт эле да. Грубо говоря, баягы талкаш деп туруш керек да. Бирөө барып туруп айтпаса эми райымды чакыргыла десем болот эле, бирок бул туура эмес. Азыр жаш балдар бар да. Кытайда бүткөн кишинин билим болгон, алар барып кичине тездетип турса жакшы болот эле. Азыр чын эле 3 мамлекеттин ортосунда айтылбаган тиреши бар да. Казакстан өзүбүзгө алып келет дейт. Россия прямой алып келебиз дейт. Биз болчо ошо менен тиричилик кылып жашап атканбыз. 8 миллиард долларлык товар жыл сайын алып жүргөнбүз. Андан кийин ошонун акча тапканбыз. 40 миллиард сом түшөт эле. Бул түзмө-түз түшкөн. Андан тышкары соодадан башка нерседен түшөт эле да. Аны жоготпошубуз керек. Бизде башка жол жок да. Бизде завод, фабрикалар жок да. Мен сунушум бир ойлонуп көрбөйсүзбү, Самат Сатарович? Өкмөт менен сунуш берип, бир өкүлчүлүк ачып койсоңуз, бир аз жанагындай эмнеге деген суроого жооп болуп калды да. Кеңеш катары. Рахмат, Самат. Полковник таможни в отставке. Единственный, который в отставку ушел, это я был. Рахмат сизге. Улсатпы, абдан туура багыт берип атасыз. Биз да ошо сунушубузду даярдаган болчубуз. Кытай тарапка азырынча баягы
чамабыз жетеби жетпейби билбейм, бирок сунушубузду бергенбиз. Биз сунушту Казак Республикасына дагы биздин өкүлчүлүк болсобу дегенбиз, бирок тиги каржы министрлиги тарабынан акча каражаттын жетишпегендигине деп байланыштуу деп жооп алганбыз. Азыркы күндө Россия Федерациясынын жана Казак Республикасынын өкүлчүлүгү Кытайдын бажы кызматында бар, биздики жок. Абдан туура маселе. Анан ошол себептен өткөндө биз тиги Актилек Мусаева жаңы дайындалган элчи менен сүйлөштүк. Биздин бир гана жолубуз ошол элчи аркылуу маселебизди Кытайдын өкмөтүнө жеткирүү болуп атат. Ал маселени боюнча сүйлөштүк. Анан сиздин айтканыңыз боюнча биз сөзсүз сунуштамабызды даярдап, анан тийиштүү органдарга жана өкмөткө беребиз. Рахмат сизге. Рахмат. Дагы кимде суроолор бар? Жок. Мында менде бир эки суроо бар эле. 2021 жылы министрлик кабинетинин чечимине ылайык ушул 6 миллиард 650 миллион сом кредит бөлүнгөн да. Анан ошо сиздер азыр бүгүнкү күндө Кыргыз жылуулук энергия да мамлекеттик ишканага 200 миллион сомду азыр узартабыз деп атасыздар да. Эртең анын ордун кандай, кайсы булактардан толуктайсыздар? Саламатсыздарбы? Долбеков Элдияр, финансы кредиттик фондунун төрагасынын орун басары. Кыргыз теплоэнергияга 2021 жылы 200 миллион сом берилген, ал кредиттик түрдө берилген, ал акча кайтарылат. Азыр узартып атпайсыздарбы аны? Аны эртең ошонун ордун кайсы булактардан толуктайсыздар дейм да. Аны биз бая бюджетти формировать эткенде именно бюджеттик кредиттер боюнча баягы ар бир прогнозду карап чыгабыз, өзүбүздүн инструкцияларыбыз бар. Анан толуктачу бүт суммаларды же выпадение болсо бүт бардыгын министрликке берип такташабыз ал боюнча. Да, рахмат. Анда бажы кызматына да суроо ошол 2020-2021 жылы башка өлкөлөргө канча көмүр экспорттолду? Бул боюнча маалыматты даярдап берсек болобу? Өткөндө дагы эл өкүлдөрү сураганда бердик элек. Бул сиздерде эмне маалымат жокпу? Ушул канча бажы төлөмүн алдыңыздар ушул? Мисалы, маалымат бар. 20 жылы 1 миллион 15 миң тонна көмүр чыгарыпсыздар да, сыртка экспорттолду да. Ошону 2021 жылы 1 миллион 60 миң тонна көмүр сыртка чыккан. Ушу канча бажы төлөм төлөндү да, сиз алдыңыздар ушул. Бажы төлөм жокпу сиздерде кандай? Кандай төлөнбөйт? Бажы төлөмү жок экен. Бажы төлөмү жок экен. Атак бизде маалымат бар, даяр маалымат. Өткөндө эл өкүлдөрү сураганда бердик элек. Кайсы мамлекетке канча маалымат болуш керек да сиздерден чыккандай. Бажы сиздерден өтөт да. Ооба. Толук маалымат бар бизде. Ушул боюнча бир маалымат берип койгочу анда бир. Сизге анда маалыматты кат түрүндө жолдойлук, бирок баягы мунун купуялуулугу бар экен. Анын купуялуулугу? Эмне купуялуулугу бар ушу? Көмүрдүн. Ошондой. ДСП менен эметилет экен ошо бир. Ошону айтып атам. Кандай копия? Кат секрет ушундай эле көмүр сыртка чыгып аткан көмүр. Экспорт. Общий жалпы көлөм тууралуу бере алабыз. Анан жанагы ар бир фирма кайсы мамлекетке канча алып чыгып кеткени боюнча. Сыр жок эле, аны азыр сурасаңыз каждый экинчи билет аны. Канча көмүр чыгып атат, канча төлөп атат. Аны купуялуу биринчи угуп атам мен. Арши Абилаевич, толуктоо. Рахмат. Финансы министрлиги мынау 2015-13 жылдан бери бүтпөй турган стройкалар бар го, сос объекттер. Ошол объекттерди азыркы күндө жанагы подрядчиктер менен ортодо сиздерде спорный бир чоң маселе турат да. Ошол мезгилдеги баасы менен азыркы күндөгү бүтүрө турган баасы. Ошол бир 3 айдан бери конкреттүү чечилбей атат. 3 ай болбосо да 2 ай болду. Ошол качан чечилет эми? Бир мындай сиздердин вариантыңыздарды предлагать эттиңиздерби?
Алар айтыштыбы, же бир эксперт айтабы, кандай болот ошону? Алишер Абилаевич, бул боюнча Госстрой бүт бардык объектилерди кайрадан жаңы коэффициент боюнча перерасчет кылып атат. Бул жакында распоряженияны өкмөткө сунуштук беребиз. Ошол распоряжение чыкса, биз ошол материалдардын кымбаттаганына жараша, ар бир объекттин сметалык баалары жогорулаганына жараша бул чечимди кабыл алабыз дагы. Ошонун акчасын биз бая айткан казначейский облигациялар менен төлөп ошол объектилерди бүтүрүүгө аракет кылып атабыз. Рахмат. Анан дагы бир сунушта, мисалы азыр Жибек Куронбековна, сиз айтып атпайсызбы? 3 миллиард койдук, салыктык эмес кирешелер менен может 16 же 20 миллиард болушу мүмкүн депчи. Ачыгын айтканда ал деле жетпейт. Сиздерде бир менин сунушумда сиздерге бир планда барбы, бир конкреттүү сырттан карыз алып болсо дагы. Мисалы коркпой эле карыз алып туруп, именно максаттуу пайдаланып туруп, ошолорду толук бүтүрүп бергенге. Себеби азыркы күндө 3 миллиард, 5 миллиард, 10 миллиардтан берип атасыздар. Азыркы окшоп мен строй материалдын баасы кымбаттап атат. Ал жерде сапаты дагы начарлап атат. Же ары эмес, же бери эмес да. Ошого бир чечкиндүү кадамга барып туруп, мисалы сырттан ушул багытка, ушул максаттуу пайдаланууга кредит болсо деле алып туруп ушул сос объекттерди толук кандуу бүтүрүүгө бир программаңыздар барбы, сунушуңуздар? Ушундай кылсаңыздар болобу? Менин сунушум. Карап көрөлү, бирок баягы кредиттерди алып атканда өзлөрүнүн условиялары бар. Бул жерде баягы көбүнчө инфраструктурный объектилерге, анан баягы кайрадан өндүрүп ишке эметип кеткен жагына депчи. Анан баягы муну кошумча жана мен айтып кетпедим, не налоговый эле эмес, дагы налоговыйдан или таможнядан дополнительно түшсө эле ошол капиталдык салымдарды именно бүтүрүү боюнча азыркы чоң максаттар коюлган да, биздечи ошолорду бүтүрүп, анткени түшүнүп эле атабыз, баягы эмелер 30 жылдан бери аябай көбөйүп кетти да. Анткени еще мындай маселе бар да, баягы бирөөсүн бүтпөй айтып эле экинчисин баштай берген маселе аябай чоң маселебиз бар да. Биз баягы мурунку бүтпөй аткан проектлерди бүтүрүп алып, андан кийин жаңысына келбей, аварийный деле карабайчы, анан ошол жагында кичине мүчүлүштөр болуп атат. Бул айтканыңыз туура, эми бир гана ушул багытта ушундай күйүп атасыздар да. Буга чейин подряд эле катар-катар алынып атпайбы, ошонун катарында деген сунуш. Министрлер кабинетинин төрагасына бир өзүңүздөрдүн ушундай бир сунуштарыңыздарды алып кирип көрсөңүздөр, может эми болуп кала турган болсо, бул деле ушул элибиз үчүн мектеп салынып калмак, садик салынып калмак, ошол эле больницалар салынып калмак. Эми Кудай кааласа эми жакшылык болсо төлөйбүз да калган. Рахмат. Карап көрөлү. Кечирип коюңуздар, мен кичинекей бир сураныш бар, өтүнүш бар. Каржы министрине жана Госстройдун өкүлүнө. 5 жыл мурда мен депутат катары Кадамжай районунда шаардын балансына жеке менчик укуктуу бир имаратты өткөрүп бергем да. Бир гана талап менен ал жерде бала бакча болсун деп. 5 жылдан бери мэрия акча таппай атат. Силерден өтүнөм, бир карап чыгып, мүмкүнчүлүк болгончо жардам бергиле, 2 этаждуу, аны, конечно, ремонт жасаш керек. Бирок Кадамжай шаары үчүн бул эгерде бала бакча болсо аябай куш болот да. Карап чыксаңар, может бир рамках Баткенский, ал белек берилген болчу. Эгер жасабасаңар, анда мен кайра тартып алам. Себеби мен договорду так жаздым да. Бала бакчага, алар сотко беребиз, тиге беребиз дегенде мен баш тарткам, бала бакча болсун. Аябай туура маселени айттыңыз. Бүгүнкү күндө биздин министрлер кабинетинин төрагасынын дагы саясаты ушундай болду. ГЧПны иштетип, эгерде жер бар болгон болсо курулушун куруп берели деген ушундай сунуштар болгон. Аябай жакшы болот экен, биз ушул жылкы планга киргизип, анын аракетин кылып аягына чыгарып. Жок, кечирип коесуз, мен силердин шефиңер менен бир багытта эмесмин. Мен ол кишиге сын пикирим. Бул ГЧП эмес, мен өткөрүп берип атам мэрияга. Силер муниципалитет менен чогуу иш кылган деп атам мен. Колуңардан келгенче жардам бергиле. Биз баягы жогоруда айткан миллиард эмес, ал азыраак эле акча. Бирок акыркы советтик баягы 2 этаждуу кооз чоң имараттардан да. Аны колдонбосок, талкаласак жарабай калат да. Сураныч. Бул эми комитеттин тапшырмасы эмес, менин жеке суранычым, билип чыккылачы ошону. Сактабыз, биз азыр карап эме кылалы, тактап кайсы экенин, ошону карап чыкканга биз макулбуз.
Рахмат. Анда кийинки сөз Кунузбек Кушалиевич. Жебек Куранбекұлы, жазып алыңызчы. Токтогул району Кара Суу айылы Казатов орто мектеби. Ошонун подрядчиги мага чалып атат азыр. Менин пересчетумду Жалабаский УКС дагы кыла элек, бере элек Минфинден акча бербей атышат депчи. 1 сентябрга окуу мектепти тапшырабыз деген, бүгүнкү күнгө чейин бүтпөй атат. Азыркы мектебинин жамгырла башталды, уже крышасын суу агып атат. Эгерде мындай бир аракет кылбасаңар, өзүңөрдүн балдарыңарда барып бир ай окутуп калачы, анан кийин балким ошондо акча бөлүп берерсиңер. Анткени ал объекттин башталганына уже 2 жыл болуп тур. 2 жылдан бери бүтпөй атат. Быйыл сентябрь бүтүрөм десе, дагы мына пересчетун барып кармап атасыңар. Мектеп бүтпөй калды. Дагы эле ушул мектепте окуп атышат, эски мектебинде. Казатов мектеби боюнча кыскача айтып койсом, быйылкы жылга негизги келишим боюнча 17 миллион 983. Билем аны. Билем. Планга киргизилип толугу менен берилди. Эми азыр пересчет жүрүп атат. Бул жалпы берген уже силерге. Уже жүрүп, уже берген. Ал маалыматтардын баары гостройдо да. Азыр эми жанагы айтып аткан распоряжениябыз чыкса, биз ал акчасын канча болсо акчасын төлөп беребиз деп атпайбы? Сиз азыр гостройго айтсаңыз, ошону көтөрүп, гостройго айтсаңыз, сиздин айткан сөзүңүздү алар эки кылбайт. Потому что эртең силерге кайра көз каранды. Акча бербей койсоңар, дары туруп калат алчы. Жок, бул боюнча биз айтып атпайбызбы? Өкмөткө сунуштап атабыз, распоряжение чыкса, анан ошону төлөп беребиз деп атпайбызбы? Жеткилечи. Болуптур. Болдубу? Рахмат, суроо жооп бүттү. Урматтуу депутаттар, анда корутундун долбоорун окуп койсом. Кыргыз Республикасынын 2023 жылга республикалык бюджети жана 2024 жылдан 2025 жылдарга болжолу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын. Бул корутундунун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетине жөнөтүлсүн. Корутундунун долбоорун добуш коем, урматтуу депутаттар. Добуш беришиңиздер. Макул, каршы жок, чечим кабыл алынды. Бул маселе боюнча чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, анда күн тартибинде ар кандай маселелер бар.